Sugaru. Ekinci. Sugaru. Bu Sugaru'da özgöçe her bir ösümlüktün biyologiyalik özgöçösünü eske alabız. Misal için pomidordu tükкен vaqtda suv kerak. 600 metr kub suv kerak. 400-600. Ушуну менен качан суу талап кылабыз? Биологиялык өзгөчөлүк дегенде качан эмнени талап кылыш? Мисалы үчүн помидор тегиз гүлдөгөн убакта сууну талап кылышты баштайт. Сабыз болсо качан түп алып, сабызды түгүмдө ручкадай 1 сантиметрге жетейин деп калганда, ошондон кийин суу талап кылышты баштайт. Ага суудун кереги жок. Чыктыбы жатайлар. Бадыраңда уже түйүштү баштагандан суу талап кылат, күнүгө суу берип турат. Аз чоңойбойт. Капуста өнү өрчүп, качан ортогундай орошту баштайбы, ошол убакта сууду талап кылат. Агача сууду кереги жок. Агача суу берсек, жалбырак чоңоюп, өсүп, бою өсүп, учуга барганда кичине түйгөсө жок. Помидорда Piyaz dagı tuğ algandan keyin suv talap kılır. O boyu bir karış bolup turaversin, tuğ algıca suv beriberiz. Kaçan tuğ alıştı başlaganda da çinçalak da bolup içine bolup başlagandan suv berseniz ran tup hareket kılır. Boyu bir karış boydan kalaverir. Bizde fermerler tekanda suv geldi bere doşanlıktan piyazda moynu çoğun bolup palagma çizgiye jerden hiç kança çoğun kalır. Ошондуктан сугарууду өзгөчө биз биологиялык өзгөчөлүктөргө көңүл бурабыз. Помидор биринчи сууда 600-400 метр куб ичкен болсо, кийинки сууларды ошо мөмөлөгөндөн кийин теримге кийгенде ошо 800 миң кубтан суу ичишет. 1200 метр куб ичсе. Сабызда ушундай, пиязда ушу качан суу керек убакта biologik özgöçөлүккө карап сууду көп талап кылышты баштайт. Кийинки жумуш эгүү, үчүнчү. Эгүүдө мисалы помидорду алган болсок, 70 сантиметрде жөөк тартылды. Көчөттөр аралыгы 40-50 сантиметр болот. Капустаныкы сортуга карап кетет. Ertegi sort, kechki sort. Qancha ertegi sort bo'lsa, aralig'i 30-35, kechki sortlar 50 santimetrga cheyim boradi. Mana badrangniki dele oshunday, 70-40-50. Bolgarskiy perez, bu dele o'sha pomidorga o'xshashib ketadi. Sabz bilan piyazniki sxema pasatkasi o'zgacha bo'ladi. Ani keyin aytib o'tib ketamiz. Eguga keldi, keyin çabuk. Dördüncü çabuğu. Misal için tomat 2 jol çabuğu deptir bize. Birincisi 10-12 santimetr çabuğlar çukurluk. İkincisi 14-18 santimetr geçen çabuğlar. Terenglikler. Anan azık veremezsen anki köğüm cüvök tartıp koyuyoruz. Çabuğdan keyin qaranglar ушул эле nemeler. Байланыш. Көң депmiz. Бул азык. Азыктандыруу. Bir sottikке 300 kilogram, 400 kilogramga чейин көң салабыз. Je bolmasa azot fosfor beremiz. Biz mana tamak açtı jakşırtуу dolborunda ekologiялык таза продукция алып жатабыз. Экологиялык таза продукция дегенде biz biraz öz нормасында өзүнө керектүү biraz минеральный удобренияларды пайдаланып койсок болот. Бул түшүмгө байланыштуу болот. Мисалы үчүн биз 1 тонна помидор алабыз дедик өткөндө. Значит, азоттон 3 килограмм беребиз.
Bulardı keyingi jer semizlikler teması ötөбүз. Keyingi temada как раз jer semizlikler bolot, ошондо ötөбүz. Azıktandırуу keyingisinde eken bizde. Kötörü bayloo 6-nчы. Kötörü bayloo kança metrге көтөрөбүz, kança rat tartabыз, бул үй шартыбыздарга жараша боло берет. Ziyankeşler менен күрөшүү, ziyanду курскумускалар менен күрөшүү. Бул жерде биз сөзсүз эгүүдөн алдын трахеодерми пайдаланышыбыз керек. Трахеодерми. Keyin kurtlarga karşı, kösek kurtlarga karşı trihogramma degenler var. Gramma. Gabra-brak var. Agroteknikada uşularla qaytalandı. Mana ziyankeşleri menен күрөшүү, уруулар менен күрөшүү, арзаттар кийинки темада толуктап өтүп кетебиз. Biz bugün negizine sugarуу, эгүү, чабукка көңүл бурайлы. Азыр эми калганын практикалык түрдө көрсөтөбүз сиздерге.